Шаарыбыздагы бир белдүү мектептердин окутуучусу, кыргыз тил жана адабият сабагынын мугалими, жаш агай, азыркы дүшөн деп айтсак да жаңылышпайбыз. Нурислам Эркешалиев. Ассаламу алейкум. Саламатсызбы? Кандай келип алдыңыз? Жакшы, рахмат, өзүңүз сургандайсыздар. Нурислам, мугалимдерден кандай башталат? Буга чейин акындар, ырчылар менен иштешет, алар таң ушундай кимде башталат дейт, сиздер кандай башталат? Мугалим таң кадимкидей эле, окшош, оюнда окшош күндөр эмес, ошол эле учурда жакшы бир даярдыкты талап кылган баягы күндүз эртең менен түштө кандай болсоң, эртең менен да ошондой болгонго туура келет да, эртең менен ошол негизгиси. Ушу мугалимдик кесипти аркылап жүргөнүзгө канча убакыттан бери? 4 жылдын жүзү болуп калды, ушул жолго түшкөнүбүзгө. Бүгүн биз ушу мугалимдик кесиптин түшүктөрү, алып келген жеңилдиктери, биз канткенде жаш жеткинчектерибизге, окуучуларыбызга, эртең келечегибиз болгон жаштарга туура багыт беребиз. Кантип билим деңгээлибизди жогору деңгээлге көтөрөбүз деген теманын алкагында кеп козгоп атабыз. Мугалимдердин түйшүгү жөнүндө айтсаңыз. Анан кубанычынан сурайлы. Биринчи бардык эмгек талапты, катуу талапты талап кылып турбайбы? Катуу эркиндикти же болбосо жумушту дегенде, ошондой эле мугалимдердики кандай болуп калат? Туура айтасыздар, бардык сөзүңүздөргө кошулам. Сухамлинскийдин жакшы сөзү бар го, мугалим жакшы сабакка өмүр бою даярданат дегендей. Ошол түйшүк ошондон эле башталат да. Ошол сабакка даярдануу менен негизи бул кесип баягы ушундай бир адамдык жактан кемелине келген учурун талап кылат экен да. Күн сайын ошону байкап атам. Анткени баягы жаш кезде бир аз жеңилирээк болобуз дегендей, анан кийин салмактанып бара-бара оор басылыктуу боло баштаганда окуучулар кадимкидей сенден таасирленип, ар бир сабагыңа көңүл буруп ушундай болот экен да. Албетте мен ушул эң негизгиси ушул кесиптен антап ок атылып аткандан кийин бул кесип менин жашоом болуп калды десем болот. Анан албетте оор жактары абдан эле көп, бирок ошентсе дагы баягы жеңил жактары менен жеңгенге аракет кылабыз да. Күн сайын окуучулар менен кездешип, алардан энергия алып дегенде ушундай бир сабактын атмосферасы баягы сахнаны ушундай бир сыйлайт го, ырчылар, башка бир чыгармачыл адамдар. Ошол сыяктуу биз дагы чыгармачыл адамбыз да, ошол үчүн баягы класстагы сахнабызды абдан сыйлайбыз да. Ошон үчүн азыр биз көрүүчүлөрдүн эсине салып өтөлү. Нурислам Эркешалиевке суроолор же каалоо тилектериңиз боло турган болсо, бизге түз байланышка чыксаңыз болот. Ал үчүн 59-20-70 шаарыбыздын коду 03-2. Башында дагы бир жолу эсиңиздерге салып өтөлү. Бизге байланышка чыгаардан мурда бирдикти текшерип, анан өзүңүздү сыналгыдан олагыраак кармап байланышка чыксаңыз, экөөбүздүн ортобузда байланыш мыкты болот. Нурислам, аны айтсаңыз, канткенде билим деңгээлинди жогорулатабыз? Билим деңгээлди жогорулатуу бүгүнкү күндө эң башкы талап болуп атат. Башка, мисалы Финляндия, Россиянын ушундай бир үлгүлөрүндө азыркы учурда баягы интерактивдүү методдордун негизинде билимди деңгээлди жогорулатуу дегенде ушундай бар. Ар кандай бүгүнкү заманбап технологиялык атайын программалардын негизинде. Эми бул азыр баягы дароо эле ишке ашчу нерсе эмес, акырындап этап менен ишке аша турган бир жол болуп калды. Азыр мисалы үчүн жаңы билим берүү министри келди, бир топ алгылыктуу иштер жасап атат да. Мында белгилей кетсек болот. Анан азыркы учурда мектептерде ошо заманбап технологиялар менен жабдыш керек, окуучуларды ар кандай өзүнө өзү өнүктүрүүгө азыр көбүрөөк көңүл бөлүп атпайбы? Ошол ар бир сабакта дагы ошол нерсе көбүрөөк мындай басым жасалса, менин оюмча жакшы бир жумуштар болот деп ойлойм. Айтыңызчы, бул 18 январдан баштап биз кадимкидей окуу тармагын өтпөдүкпү? Бирок анда дагы кээ бир окуучулар 5-11, 9-11 класстар ошондо деген биз бул убакка чейин онлайн окуп жүргөнбүз. Аралыктан окутууда. Азыркы кээ бирки класстар жумушка чыгышты, окууга чыгышты, мектепке барып атышат. Кандай өзгөрүүлөр болду жана кандай кыйынчылыктар болуп атат ушул ыңгайга байланыштуу? Мен мамлекеттик мекемеде иштебейм да, атайын жеке менчик билим берүү мекемелеринде иштейм. Ал жакта ушул биз карантин башталгандан бери кадимкидей видеоконференция сыяктуу ушундай Zoom программасы аркылуу сабак өтүп атабыз. Анан бул жерде бир гана жүзмө-жүз баягы бетме-бет эле көрүшкөнүбүз болбосо, негизинен айырмачылыгы деле жок. Менин оюмча мамлекеттик мектептерде аябай бир айырмасы белгиленип аткан болуш керек. Бизде болсо албетте баягы класстык атмосфера көнүү бир аз кыйын болуп атат, бири-бири менен аралашып, аябай сөздөр. Окуучулар кээде тааныбай да калып жатасызбы? Окуучуларыбыз аябай чоңоюп калгандай да. Сөздөр бүтпөй келген да, андан кийин аябай көп сүйлөшүп, ар бир сабактан кийин албетте ушул атмосферага кириш бир аз татаалыраак болуп калат да. Азыр сиздер ошондо дагы деле аралыктан эле окутасыздар, Жок, азыр кээ бир класстарда аралыктан, бирок көпчүлүгүндө биз кадимкидей эле режимге өттүк, офлайн режимде коебуз азыр. Көрүүчүлөрдүн эсине дагы бир жолу салып өтөлү. Нурислам Эркешалиевке суроолор же каалоо тилектериңиз боло турган болсо түз байланышка чыксаңыз болот. Ал үчүн 59-20-70 шаарыбыздын коду 03-2. Нурислам, анан мектепте окуучулар менен болгон ушу окутуу тармагында сабак учурунда кандай кызык окуялар болот?
десе эле бизде бир телефон чалып бар экен, кабыл алалы. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Кутмандагыңыз менен эжеке. Кутмандагыңыздар кут болсун. Рахмат, birге болсун. 5-чи каналдын эрте менен биздин көңүлүбүз ачып, ушунчалык сонун маанай тартуулаганыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем. Мен дагы мугалиммин. Куттуктайбыз эжеке. Бирок мен 8 жылдан бери мүмкүнчүлүгүм чектелип, инвалид болуп төшөктө жатам. Жараткан ден Баары ушундай элге агартуу боюнча мындай кызмат көрсөткөн мугалимдерди урматтап, сыйлап жүргөн апаңар болом. Менин атым Сулайманкулова Халима. Халима. Эл агартуунун отличнигимин. Куттуктайбыз, болсун эжеке. Азыр ушундай төшөктө жатсам дагы мен жанагындай эч мындай кандай десем, ушундай маалыматтардан алыс болбой, бирөөлөрдө мага келсе кыргыз тил филологмун. Ошолорду орус тилине өтүп кеткендерди же болбосо кандай деп ойлосом, окуткум келет да, мен да иштегим келет. Анан биздин мамлекет мүмкүнчүлүгү чектелгендерге мынандай мүмкүнчүлүк бербейт да. Мен ушундай жатып, төшөктө жатып дагы балдарды келсе кыргыз тилин үйрөтүп, ойнотуп, ар түрдүү метод кылып, ушундай кылып туруп тарбиялап, ушундай кылган оюм бар эле. Ошого жетпей атам. Ушуларды 5-чи канал эң сонун канал мамлекетке жеткизип койсоңуздар, мүмкүн кыргыз тилин өркүндөтүү үчүн мага ушуган күчтүү эл агартуунун отличниктери жатып туруп деле, төшөктөн турбай туруп деле мамлекетти кыргыз тилин өнүктүрүү үчүн ушундай аракеттерибизди кылалы деген ниетибиз бар. 5-чи каналдын кызматкерлерине ийгилик каалайм. Менин сунушумду мамлекетке жеткире аласыздарбы? Калима апа, мүмкүн болсо азыр биздин кесиптештерибизге координаттарын сыштап коюңуз, биз сизге байланышабыз сөзсүз түрдө. Колдон келген жардамыбызды аябайбыз деп тилек кылалы, ишендирип айтып өтөлү. Анан сизге ден соолук каалайбыз. Кудай буйрса, жараткан Алла Таала ар бир кишиге сыноо берет дейт. Ошо сыноодун артынан бир жаркыраган жакшылык берет дейт. Эгер ошол нерсеге баягы чыдап сабырдуулук кылса деп айтылат. Ошондуктан биз сизге эң башкысы ден соолук каалайбыз. Жараткан Алла Таала сизге ден соолук берсин. Кудай буйрса, сиз ушул тилек кылган, сиз максат кылган жумуштарыңыздагы жасай турган, аткара турган күндөр алыс эмес деп айтып өтөлү. Калима апа, мүмкүн болсо бизди көрүп жаткан болсоңуз, азыр кайрадан бизге байланышка чыгып, номерлериңизди биздин кесиптештерибизге таштап койсоңуз, биз сизге сөзсүз түрдө байланышабыз деп ишенимдүү түрдө айтып өтөлү, убада берели. Анан Нурислам, айтсаңыз, ушул мектепте болгон кызыктуу окуялар, окуучулар менен болгон сабак учурунда болгон. Биз эми көп эле кызыктуу окуялар көп болот. Анын ичинде мисалы үчүн ошол атайын программалардын негизинде баягы Kahoot деген программалар бар го, ошол сыяктуу тесттик программаларды өтүп атканда класс аябай ызы чуу болуп кетет да. Анан кийин токтото албай тиги жердечи. Ушундай бир алар менен бала болгон күндөр болот. Анан мисалы үчүн сабактарды өзгөчө өткөргөн күндөрдө, мисалы үчүн ачык сабактарга башкача бир деңгээлде даярданасың да. Мисалы үчүн тактоош деген тема өткөнбүз кезинде, ошо 7-чи класс менен. Ошондо аябай балдардын эсинде калганда сот сабак өткөнбүз. Тактоошду кадимгидей соттоп баягы негизги сөз түркүмдөрүнөн чыгарабыз. Соттор негизи тактыксыз сөйт коет. Ошондуктан аябай балдарга кайсы бир деңгээлде импровизациялык жактан кызыктуу болгон, ушул ар тараптуу болуусу аракет кылышканда келечекте балким ушул сот тармагына кетсемби деген да кишилер болгон кээ бир арасында. Окуучулардын арасында ошол. Шыгын ойготкон. Ооба, ушундай бир шыгын ойготкон сабактар аларга мотивация берип, шыктандырып, кайсы бир деңгээлде өмүр бою эсинде калат экен да ал сабактар ошол. Жакшы. Бул мектептердечи жаш балдар менен иштегенде кандай мамиле туура болот деп ойлойсуз?
кээ биркелери бар бизде бул окуучулардан эле айтылган сөз да. Айтып келишет эмеспи, бул эжекебиз биздин союз убагында калып кеткен эже, бизди уруша берет, дигинте берет, өспөй калган деп. Өспөй калган деген сөздөрдү деле айтышат да. Ошолорго кандай көз карашыңыз бар? Урушканда уруш керек, аябай дос болгондо дос болуш керек, бирок ченем менен дегендей. Ар бир учурда ошол норманы сактай билсең баардыгы нормалдуу болот дейт го жашоодо. Ошонун саарындай азыркы учурда албетте окуучуларда өтө деле уруша албайсың. Бир атайын мисалы үчүн жаза бар го, атайын мисалы үчүн мынча баа коём же болбосо ушул жактан мисалы үчүн сен башкаларга жетпей каласың деген сыяктуу далилдүү бир тыянактуу бир ушундай бир далилдеп берсең окуучуга, ошондо окуучуга кадимкидей баягы мээсине таасир берет дагы, ошонун негизинде аракет кыла баштайт да. Анан албетте бүгүнкү мугалимдер стилин өзгөртүш керек. Албетте баягы мурункудай чындап эле сизде айткандай Советтик Союзундагы жакшы жактар абдан көп, бирок ошол баягы анча-мынча кемчилик жактарын алып салып туруп, бүгүнкү заманбап мугалимдин эмне болсо деле заманга жараша. Ооба, заманбап мугалимдин бет кабын кийиш керек да, мындайча айтканда. Ошол Көрүүчүлөрдүн эсине дагы бир жолу салып өтөлү. Эгерде бизге түз байланышка чыгууну каалап турган болсоңуз 59 20 шаарыбыздын коду 032 азыркы учурда линия бош турган чагы. Нурислам, ошол мугалимдер азыркы деңгээлдин, азыркы учурдун талабына жараша өзгөрүш керек деп айтып калдыңыз. Метод кандай эме болушу мүмкүн сизде? Мындай салттуу метод деп коет. Анан кайсы методдор менен көбүрөөк сабак өткөнгө ыкташ керек сиздин оюңузча? Албетте баягы интерактивдүү заманбап метод абдан көп күчтү талап кылат. Ушундай бир даярдыкты талап кылат. Анан албетте бүгүнкү күндө деле баягы 1000 жолу да мен заманбап методду колдоном десем дагы адашкан болом. 70-80% баары бир салттуу методду колдонууга туура келет да. Анткени класстарда аябай окуучулардын саны көп, анан аларды ар бир сабакта ушинтип интерактивдүү методдо окутуу кайсы бир деңгээлде мугалимге эле оорчулукту жаратат да. Ошондуктан бүгүнкү күндө албетте мүмкүн болушунча заманбап технологиялардын негизинде жаралган методикалык китептер бар да. Же болбосо интернетте атайын Google программалары бар, мисалы үчүн ошол эле Kahoot программасы, ошол эле Socrative программасы, тесттик программалар же болбосо. Демек ал программалар ошол окуучу менен мугалимди жакындатат дагы. Мисалы үчүн колуна мобилдик телефонду азыр биз айтып атпайбызбы, абдан бир окуучуларды алаксытып атат деп. Бир ошол мобилдик телефондон туура жооптор берилишет да. Анан албетте бул демек жакшы багытка колдонсок деле болот турбайбы деп ошол кичинекей бир этаптан деле окуучуларга мугалимдик өзүңдүн баягы жакшы насаатыңды берсең да болот деп ойлойм да. Азыр замандын талабына жараша мурда деген бизде мугалим дегенде эң эле ыйык биринчи орунда турган адамды элестетчүбүз. Азыркы учурда өзүңүз байкагандай эле мектеп жаатында иштейсиз. Мугалимдер эмес, бизде азыр ата-энелердин сөзү эң башкы болуп калбадыбы? Ошондой учурлар кездештиби? Эгерде мондой учурлар болот, кээде окуучу начар баа алып калат. Начар баа алып калгандан кийин мугалим баалайт да, мугалим баалаганда ошол окуучунун кандай деңгээлге билишини, канчалык окуйт, ошого жараша баалайт. Бирок ошол убакта деген заманга жараша ата-энелер дагы аябай кандайча өздөрү баалап, баламдын эмес эле сен туура эмес баалап койдуң деп. Ошентип жата атышпайбы? Алардын арасында ошондо мугалимдер менен ата-энелердин ортосунда да конфликттер чыгып атат. Мындайга кандай көз карашыңыз бар? Мен ушул жатта сизде ошондой болду беле? Ушул жатта баягы эркин депутат дегенде эркин мугалиммин да, себеби класс жетекчи эмесмин да мен. Ошондуктан андай конфликттер өтө көп болгон эмес. Бирок баягы мугалимдерди деле аябай укмушпуз деп айтуудан алысмын. Бизде да кемчиликтер кетет. Бирок чындап эле ошол баанын артынан окуучу менен мугалим, окуучунун ата-энеси менен мугалимдин ортосунда конфликттер көп болот да, араздашуулар. Ошондон кантип чыгуу керек? Албетте мугалим ошол эмне үчүн 3 койгондугун, эмне үчүн 4 койгондугун так кесе далилдеп, мына ушул жерден ката кетти. Окуучулар, жалпы окуучулар момундай аракет кылышкан. Сиздин балаңыз момундай деп туруп, анда дагы баягы окуучунун көзүнчө эмес, өзүнчө бир бөлүп алып, ата-эне менен индивидуалдуу түрдө өз алдынча сүйлөшүп, өз алдынча. Ошондо анан жакшы бир жемишин берет да. Кийинкиде мына ушундай кылыңыз, же болбосо сиздин балаңызга кошумча сабак өтүп берейин деген менде ошо практикамда болгон. Ошо бизде деле практикада болуп өттү да, ошондой болчу. Жаман баа коюп койсо, ооба, тааныш тема да. Мурда деген жаман баа алса окуучулар урушчу эмеспи, ата-энелер делечи өздөрүнүн баласын азыр болсо бул мугалимдерди урушуп башташпады, ата-энелер кошулуп алып. Ошондо ортодо калган окуучу жыргайт да, жаны жыргайт. Ошондо мен ата-энем ушинтип экен турбайбы депчи. Ушул жерге ошончо эми туура эмес деп айтам. Туура, ушул жерге ошончо. Кечиресиз, бизде түз байланышта көрөрманыбыз бар экен, кол алалым. Алло, саламатсызбы?
Алло. Саламатсызбы? Алло, Кутман таңыз менен түз байланыштабыз. 5-чи канал Таңғы 5 программасы. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Кутман таңыңар менен 5-чи каналдын жамаатына бир өзүнчө раатчылык билдирейин дедим эле. Рахмат. Биз ушул 5-чи каналды дайыма көрөбүз. Ушул эртең мененки өзүңөрдүн көрсөтүүңөрдү дагы, андан сырткары дагы 5-чиде 5 статус деген көрсөтүүлөрүңөр бизге абдан жагат. Ana men özüm muallim bolgonduktan bu Nur İslam'a kişine kağıt ile aytıp keteyim dedim bile. Uğatağız, geliniz. Ne güzel ayrıldın, şardın, mekteplerinde erkek muallimler bayılır, ailesini ağızda. Ana Nur İslam'ın şu muallimlik gençliği tanıdap, emekten çatkanına suyunup çatan. Nur İslam'a iyiliklerdi ağlayın, usul gençliği taştabay, arkalap köp, bunlar emekten ekendegen dileğim var. Men muallimim 40 yıldan beri emekten жүрөм. Мен биринчи балдар бактасынан баштагам, андан кийин 8 жыл мектепте иштегем. Азыр Каракол шаарындагы педагогика окуу жайда muallim болуп иштейм. Атыңыз ким? Барыңыздар. Атыңыз ким, таанышпай калдык? Десек, апабыз бизден алыстап кеткен чак экен. Ыраазычылык, биздин ушул ар бир жасап жаткан жумушубуз бул элге, көрүүчүгө кызыктуу болуусу үчүн гана жумуш жасайбыз. Айтып өттү, 5-чиде ошо жаңылыктар түрмөгү статус программасы негизи 5-чи каналды калтырбай көрөбүз деп айтты. Эгерде сиз бизди көрүп жаткан болсоңуз, биздин ийгилигибиз, биздин жемишибиз айтсак дагы жаңылышпайсыз. Нур Ислам, азыркы учурда ушул агартуучулук тармагында эже айткандай эле, чын агайлардын эркек мырзалардын саны азсан да. Анан мен сизди ушул социалдык тармактардан көрүп калам, бир эмес, бир нече мектептерде иш алып барасыз да. Ошол тууралуу айтсаңыз, канча мектепте иш алып барасыз? Ачык эле сүйлөшөлүчү. Буга чейин 3-4 жерде эмгектенчүмүн. Чындап эле 3-4 жерде эмгектенүү бул албетте тажрыйбаңды арттырат. Ар кандай баягы көлгө сүзгөндөй эле, ушул сыяктуу бир Тынч океанына барып, бир бул жакта ар бир агым менен агып көрдүм десиз. Ошондон баягы куршуйсуң, бышасың да кадимкидей. Анан быйыл Нурислам кечиресиз, дагы бир чалуу бар экен, кабыл алалы. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен. Рахмат, өзүңөргө да кутман таң. 5-чи каналга ыраазычылык билдирем. Азыр ушул телеберүүнү көрүп аткам. Нур Исламга кабыл тилек айтып кетейин дедим эле. Угатабыз, келиңиз. Чын эле мурда агайлар көп болчу мектепте. Угатабыз. Кайрабастан сүйлөйүңбү? Жок, угатабыз. Угатабыз, келиңиз, айта бериңиз. Мен Нур Исламга кабыл тилек айтып кетейин дедим эле. Нур Ислам азамат. Мындай караганда эле баягы жүйү түрү деп коет го. Ошондой мыкты азамат экени көрүнүп турат. Десек, эжекебиз бизден алыстап кеткен чак экен. Нур Ислам, төмөндөгү суроого жооп алсак. Ооба, эжеге рахмат айтып коелу албетте. Анан албетте бул жерде баягы үй бүлөлүк жашоо башталгандан кийин эки жумушка дале азыр кооруп атабыз. Арабаны кылдырып атабыз дегендей. Албетте бул жерде мектепте чындап эле агайлардын таасири абдан чоң экенин мен да байкадым. Мектепке жаңы жумушка барганда эле. Себеби кайсы бир деңгээлде ошо угушат, ар бир сөзүңдү анан кийин таасирленишет да. Мисалы сабак учурунда кирип, учурунда кетип, анан баягы 40 мүнөтпү, 45 мүнөт берилип, ошону абдан бир натыйжа алуу. Ар бир мүнөтүн бизде этаптар бар эмеспи? Ар бир сабакта ошол башталышы, кульминациясы, аягы болуш керек да, сөзсүз. Баалоо аягында. Баалоо аягында ушундай бир сен ушундай аракет кылдың деп аягында ушинтип жыйынтык чыгарып берсең, албетте ошол жагын абдан баалашат. Анан албетте бүгүнкү күндө мен дагы каалар элем, буга чейин деле атайын бир программаларга катышып келгенде айтып келгем, Кыргызстанда ушул эркек мугалимдердин, жигиттердин, жалпы агайлардын саны абдан көбөйсө, ошондо гана кайсы бир деңгээлде азыркы учурда мисалы үчүн үйдө да апабыз көбүнчө тарбиялайт, мектепке барсак дагы, университетке келсек дагы мугалим эжелер, айымдар. Ошондуктан албетте биздин энелерибиздин мээримине эме сөз жок, кеп жок, бирок аталарыбыздын дагы өзгөчө ушул мырзалардын дагы тарбиясына бүгүнкү күндө абдан бир муктажбыз да. Сиз айтып кетпедиңизби, мектеп жаатында иштеген эркек мырзалар аз деп. Ошондой суроо бергим келип атат. Эмне себептен сиз мугалимдик кесипти тандап калдыңыз? Бул кесипти тандоомдун себеби да ушул баягы мен ушул 8-9 класстарда окуган болчумун. Ушул мугалимдин таасиринен мен дагы абдан бир ушул Улкан деген эжейим бар болчу. Ушул Чаткал азыркы учурда дагы эмгектенип жатат, Чаткал районунда. Абдан бир баягы өзүнүн кесибин сүйгөндүгүнөн да, мисалы үчүн
бир эле эпизодун айтып берейин. 11 класста биз Айтматовдун Дел Бирим деген повестин өтөбүз. Ошондо саламдашпай эле сабакты эшикти ачып кирип эле сабак башталганда мен кесибим журналист, ошол кесибиме байланыштуу көп жерлерди кыдырып жүрөм деп эле баштадым. Анан таң калып эле бул эмне болуп кеттик окуя. Ушундай бар беле жерден түштү деп эле калдым. Анан көрсө ушундай бир эми мына ушул чыгарманы айтып берем деп баштан аяк чыгарманы айтып берчү да. Анан кийинки сабакта талдашуубуз да. Ушундай бир башка бир дүйнөгө алып кетчү да. Анан ошонусу менен абдан кызыктуу болгон. Анан мен ушул филология жаатына тапшыргым келип эле дароо ушул. Негизи филологиядан сөздү сүйгөм деген да. Андан ушул сөзгө басым коюп, аз сүйлөп, көбүрөөк ойлонууга аракет кылчумун ушу бала кезден. Анан ушул кесипти тандоомдун дагы бир себеби ушул жаат болуш керек. Ушул сөздү сыйлап, сөздү кадырлаганым да. Чыңгыз Айтматовдун Дел Бирим чыгармасы дейсиз. Чыңгыз Айтматовдун биз эң эле мугалимдер жөнүндө сөз атпайбызбы? Биринчи мугалим чыгармасында сизге ошол Дүйшөндүн берген Дүйшөндүн образдары сизге кандай таасир берди эле, кандай шыктанууларды алдыңыз? Ар бир кесипте тар жол тайга кечүүлөр болот. Мына ошондон татыктуу өткөн адам гана анын жемишин көрөт деген ушундай сабак алдым. Мен ал чыгарманы окуп жатып. Анан Дүйшөн менен экөөбүздүн айырмабыз албетте асман менен жердей. Бүгүн менин шартым абдан жакшы. Бүгүнкү күндө 21-кылымда ар кандай технологияларды колдоном. Жана ошондой эле мен эми Кудайга шүгүр десем болот да. Айлык маянам да жакшы, башкасы дагы жакшы. Ал эми Дүйшөн албетте чындыгы бир мугалимдик, эрдикке барган мугалимдиктин ушундай бир улуу асыл кесип экендигин даңазалаган адабий каарман деп айтсам болот аны. Азыр Нурислам агайдын биринчи сабагы саат 9-да башталат экен. Ошого Нурислам агайга рухсат берели. Нурислам, сизди көрүп жаткан жалпы кыргыз элинен анан окуучуларыңызга сизден калуу тилек болсо айтып өтсөңүз болот экенсиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул жалпыңыздарга сиздерге да ыраазычылык, бүгүнкү ушул программага чакырганыңыздарга ар дайым жергебизде тынчтык болсун, дайыма ушинтип ынтымак, ырашкерчиликте жашай берели. Анан албетте окуучуларга кайрыларым, мугалимиңердин тилин уккула. Мугалим деген бул асыл кесип. Анан албетте ушул өзгөчө бүтүрүүчүлөргө, мырзаларга көбүрөөк кайрылам мен. Себеби ушул кесипти аркалагыла тузу оор, ошол эле учурда абдан бир оор кесип, жол. Бирок ошентсе дагы силер анын татымын татып көрсөңөр абдан мыкты деңгээлде болот деп айткым келет. Анан албетте ошо баарыбыз жергебизде тынчтык болуп, дайыма аман эсендикте жүрө берели. Сизге чоң рахмат. Мындан ары дагы ушул агартуучулук тармагында өзүңүздүн тарбиялаган окуучуларыңыз бийиктиктерге жетип, биздин жалпы эле билим деңгээлибиз, окутуу тармагыбыз жакшы бир нукка бурулсун. Сиздерден тарбиялаган окуучулар элибизде жаркын келечекке сүйрөсүн деп тилек кылалы. Чоң рахмат сизге, ишиңизге ийгилик болсун.